بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Балдарды Құран сүннеттің нұры менен тарбиялоодо 4-чі кадам бул жубайыңыз боюнда бүткөндө эмнеден ал оолак болуш керек. Шарият боюнча эң биринчи нерсе аль-акакир, бул чөп дарылар. Себеден чөп дарылар боюнда бар аялдын баласына зыянттарын кайсы бир деңгээлде берет экен. Ал жөнүндө кененирээк билем десеңиздер, өзүңүздөрдүн дарыгерлерге кайрылсаңыздар болот. Экинчи аль-амал шаакка, бул жанакындай оор жумуштардан этиятташ керек. Оор нерсени көтөрбөш керек. Үчүнчү тадхин минал ау зауж. Күйөөсү же аялы чылым чеккенден оолак болуш керек. Себебинде чылым дагы өзүнүн таасирин берет. Төртүнчү аль-мухаддарат, аль-мусаккарат, жанакындай наркотиктер жана ошондой эле мас кылдыруучу алкоголдордон этиятташ керек. Анткени ошол бала канында, тагыра айтканда, энесинин курсагынан эмне гана тамактарды алган болсо, ошол тамак аркылуу балага дагы өтүп кетет. Алкоголдун же бул наркотиктин же чылымдын зыяндыктары. Ошон үчүн бала дагы кийин төрөлгөндө баланын канына кирип ашказан аркылуу ал бала дагы ошого жакыныраак болуп калышы мүмкүн. Жана бала төрөлгөндөн кийин биз сүйүнчүлөш керекпиз. Себеби дегенде сүйүнчүлөө жөнүндө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси, ошондой эле Аллах субхана ва тааланын Куран Керимдеги аяты бар. Марьям сүрөсүнүн 7-чи аятында Аллах субхана ва таала айтат: «Я Закария, инна нубашширука би гуламин исмуху Яхья». О Закария, биз сага сүйүнчү айтабыз, сүйүнчүлөйбүз бала менен. Ал баланын аты Яхья дейт. Жана ошондой эле Сафа сүрөсүнүн 101-чи аятында «Фабашшарнаху би гуламин халим». Ушундай мээримдүү, боорукер бала менен биз аны сүйүнчүлөдүк дейт. «Убашшарнаху би Исхак, набийя мина салихин». Исхак менен сүйүнчүлөдүк дейт Ибрахим алейхиссаламга. Ал салих, таква пайгамбарлардан. Демек, сүйүнчүлөө буда дагы береке бар. Балал болгондон кийин биз сүйүнчүлөш керекпиз. Ана биз ошол балал болгондо сүйүнчүлөөнүн сүннөтү ошондо калган. Биз башка нерсенин баарын сүйүнчүлөп салганбыз да. Машина алсак сүйүнчүлөйбүз, үй алсак сүйүнчүлөйбүз, диплом алсак сүйүнчүлөйбүз. Жок, ал нерселерден дагы шариятта бар нерсеге кененирээк амал кылалык. Бул балал болгон. Неге? Анткени бала мурдакы сабакта кайталагандай, бул Аллахтан болгон неамат. Ошо Аллах мага ошо неаматты берди деп сүйүнчүлөш керекпиз. А машина деген неамат эмес. Балким ошол машина биздин өлүмүбүзгө себепкер болуп калышы мүмкүн. Анткени машинеде жана турак жайда тагыра айтканда ташаум, ошол нерседен зыяндык келет деп пессимист болсок, шариятта ошол нерсе уруксат этилген. Бирок баладан зыяндык келет деп пессимисттик көз карашта болуу болбойт. Анда дароо сүйүнчүлөө шарият ошо менен берекеге айландырат. Ошон үчүн биз балал болдук, альхамдулилля деп сүйүнчүлөш керекпиз. Анан сүйүнчүлөгөндөн жахилдер, динди билбегендер каяка кетет? Аракка кетип калат да, арак ичип кетиши мүмкүн. Мен балал болдум, келгиле деп, силерге жууп берем деп. Жок. Сүйүнчүлөгөндө биз эмне менен сүйүнчүлөйбүз? Сүйүнчүлөгөндөн кийин биздин кыла турган амалыбыз сажда болуш керек. Андан кийинки амал бул сажда, шүгүрчүлүк саждасы. Шүгүрчүлүк саждасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Ида жааху ма яссара харра сажидан шакиран лиллахи таала». Абу Даудта келет.
пайгамбарга бир жакшы кабар келген болсо, дароо сажда кылат эле дейт. Ошондой эле алейхиссалату вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма жакшы кабар укканда, өзгөчө балалуу болгондорду укканда, мусулмандардын жеңиштерин, мусулмандар ийгиликке жеткенде биз сүйүнчүлөсө эң жакшы белгилери сажда кылыш экен. Ошондой эле сажда Абу Бакр хина балага фатхул ямама шукран. Ямама согушунда жеңишке жеткенде Абу Бакр сажда шүгүрчүлүк сажданы кылды. Жана Каб ибн Малик тобосун Аллах кабыл кылды дегенде шүгүрчүлүк саждасын кылды. Билесиңер, 3 адамдын тобосун Аллахтын элчисин буйруганда газаватка чакырганда барбай койгон эле, барбай койгондон кийин бирок чындыкты өздөрүнүн сөзү менен чындыкты айтышты эле, биз барыбыз келген жок деп. Ана Аллах субханаху ва тааля алардын тобосун 40 же 50 күндөн кийин кабыл кылган жөнүндө бир окуя бар. Ошолордун бири Каб ибн Малик. Бул Каб ибн Маликтин тобосун Аллах кабыл кылды деп укканда пайгамбар сүйүнгөн, жана Каб ибн Малик сажда кылды. Кандай сажда? Шүгүрчүлүк саждасын кылды. Демек, ошол сажданы кылганда биз албетте кыямда туруп анан кийин рүкү кылып эмес, кандай абалда болсо, кыямда турсак дагы, отурган болсок дагы ошо шүгүрчүлүк саждасын кыла беребиз. Жана шүгүрчүлүк сажда кылганда кыбланы караш шарт эмес, түз эле отурган жерден эле сажда кыла беребиз. Аллах субханаху ва тааля бизге берекесин берсин. Бул 4-чү кадамдагы да амалдарды аракет кылалык, амал кылганга. Görüşкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.